Мындан 20 жыл мурун 24-мартта Кыргызстанда бийлик биринчи жолу элдин толкундоосу менен алмашкан. Адилеттүүлүктүн, эркиндиктин символу болгон бул күн тарых барактарында Жоогазын ыңкылабы деп жазылып калган. 20 жылдыкка карата Борбордогу Тарых музейинде элдик революциялардын максаттары жана сабактары аталышындагы илимий практикалык конференция өтүп, сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Ошондой эле 2010-жылдын 7-апрелиндеги элдик революцияга быйыл 15 жыл болот. Тарыхтагы бул күндөрдү бирдей караган илимий практикалык конференцияда окуялардын маанилүүлүгү, алардан сабак алуу менен катар бул окуяларды азыркы муунга жеткирүү боюнча талкууланып, элдик революцияларды эске салып туруунун маанилүүлүгү белгиленди. Элдин эсине салып турушубуз керек. Себеби эл эмнеге нааразы болуп чыкты, эл ошол максатка жеттиби? Анан ошол элдик революциядагы оор талаптоноолор, ошол мезгилде биринен өткөн экинчи баягындай талаптоноолор күчөбөдү. Биринчисинде жанагы жалпы мародёрлук ошондой бир көчөлөр болсо, экинчисинде андан чоңураак талаптоноолор. Ошол мезгилдеги жанагы банк ячейкаларынан уурдоолор, ошол мезгилдеги жанагы жалпы мамлекеттик масштабтагы жеке менчикти өзүнө өткөрүп алуулар. Анан ушул жанагы кан төгүлгөн, каза болгон балдардын артынан ошондой ыплас иштерин жасалгандыгы сөзсүз түрдө айтылып туруш керек. Өткөндөн сабак алгандан кийин гана келечекке ишенимдүү кадам жасаларын айткан Кыяз Молдокасымов, эки жолу тең жасалган элдик толкун революция адилетсиз аракеттерден улам келип чыкканы менен ошол күндөрү көчөгө чыккан жаштардын үмүтү акталбай калганын айтат. Ушул эки революцияда тең жаштардын үмүтү аткарылбай калды. Жаштар ошол үмүт байлап бийликти алмаштырганга активдүү аралашкан, бирок чындыгында үмүт аткарылган жок. Себеби өлкөдө коррупция жойулган жок. Өлкөдө ушул байлык, мамлекеттин байлыгы, кен байлыктар элге өткөн жок. Өлкөдө дагы эле болсо жанакындай башкаруу системасында болобу же мамлекеттик бир кызыкчылыктагы аракеттер түп тамырынан бери өзгөргөн жок. Ошон үчүн жаштардын үмүтү акталбай калды. Иш-чарада болуп өткөн элдик революцияларга баа берерден мурун комплекстүү анализ жүргүзүү сунушталды. Мында ошол кездеги өлкөнүн ичинде, дүйнөдө, Борбор Азиядагы саясий экономикалык кырдаалдын абалына көңүл буруп, эл аралык мамиледен тарта элдин социалдык экономикалык турмушуна чейин каралыш керек. Бул келечекте ушундай терс көрүнүштөрдүн кайра кайталанбашын алдын алат дейт Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов. Баа бергенде бул баягы бирөөнү эле соттоп, бирөөнү эле атып салуу эмес, жазага тартып. Бул келечекте ушундай терс көрүнүштөр мамлекеттин ичинде, бийликте да, саясатта да, экономикада, социалдык, маданият, илим көп багыттарда ушундай терс көрүнүштөр, ушундай революцияга алып келген себептерди жоюш алдын ала алсын деп, ушул жаштар ушуну көрсүн. Кийин бир 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин мурдагы муун биз кайталаган каталарды булар кетирбесин деген мааниде мына ушундай максатта бүгүнкү илимий конференция өтүп атат. Акаевдин үй бүлөлүк режимин кулатыш үчүн Чүй облусун координациялаганын айткан Аскарбек Бакиев бийликти кулатууга негизинен карапайым эл чыкканын эске салат. Анткени бул күнү Кыргызстан тоталитардык режимге каршы экенин ачыктап, дүйнөгө демократиялуу өлкө болууну кааларын көрсөткөн. 7000 ел чыктык. Ошол жанакы мэрде жанакы Шлагбаум жанында больница бар го, жана наркотик. Ошол жерден чогулуп, анан биз чыктык. Анан эле жана оппозициядагилер мен ачык айтып коеюн, Бекназаров деп атпайбы артын. Жолдун кошул алдыбызга туруп келди, атак эл өзү чыккан болчу. Эл нааразычылык чыккан. Ошон үчүн алар эч качан ушундай жаратман элдерди көшөгөн артындагы жаратмандардын атын атап эле көкүрөк урат. Эл деш керек. Биздин тагы элибиз, наркыбыз тет кылымдан бери биримдикте, анан узурпацияны жаман көргөн, элди басынткан падышаны эч качан кабыл алган эмес. Апрель окуясында жараталган Алиасбек Алымкулов 2010-жылдын 7-апрелинде оор жаракат алгандардын катары суюлуп баратканын айтып, апрель революциясына бүгүнкү күнгө чейин эч кимдин жоопкерчилиги ала электиги, өтүп жаткан илимий практикалык конференцияга апрель баатырларынын баары чакырылбаганы өткөндөн туура эмес жыйынтык чыгарып жатканынан кабар берет дейт. 630 оор жаракат алгандар четинен кетип атат. Бирге эч ким мойнун алган жок. Качанда бир кезде кимдир бири мойнун алыш керек.
жоопкерчиликтичи. Ошол инкылаптан кийин пайдаланып ырахатын көргөндөр, байыгандар кайда? Карапайым эле калып атат. Албетте бул сөздөр айтсаң көбүнө жакпайт. Бирок сөз чындыгынан бузулбайт. Ачуу, чындыкта эми ачуу болот. Мунун өзү бир караганда өкүнүч же трагедия. Андыктан болуп өткөн окуялардан туура жыйынтык чыгарууга чакырды. Өлкө тарыхында орун алган оош кыйыш окуялар эртедир кеч өз баасын алып, тарых баарын таразалайт дешет талдоочулар. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.